Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Кыргыз Республикасынын президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Нуркожоевич Жапаровдун катышуусундагы маалымат жыйынын ачык деп жарыялаймын. Уважаемые коллеги, представители средств массовой информации, мы начинаем пресс-конференцию с участием исполняющего обязанности президента Кыргызской Республики, премьер-министра Садыра Нуркожоевича Жапарова. Анда кириш сөз Садыр Нуркожоевич сизге. Саламатсыздарбы, массалык маалыматтар каражаттарынын өкүлдөрү. Бүгүн ушу сиздер менен ачык суроо жоопторго пландадык элек. Бүгүн саат 2-ден баштап бир 6-7-лерге чейин бир 3-4 саат кенен кесир сүйлөшөбүз деп ойлодум элем, бирок тилекке каршы азыр жолдо келатып мага кабарлашты. Саат 4-тө Россиянын премьер-министри менен телефондук сүйлөшүү болот экен. Ошондуктан сиздерге 1,5 сааттык эле убакыт бөлүнүп калды. Бул мынакей ушу күтүлбөгөн окуя болуп калды. Болбосо мен сиздерден журналисттер үчүн дайыма эшигим ачык. Мен ачыкмын сиздерге, муну өзүңүздөр билесиздер. Ошон үчүн бүгүн мына 1,5 саат убакыт бөлөлү. Макул десеңиздер. Анан эгерде дагы үлгүрбөй калган журналисттер болсо, анда кийинчерээк бир 15-20 кийин кенен убакыт болот. Ошондо бир кенен сүйлөшсөк деп ойлойм да. Ошондуктан уруксат берсеңиздер 1,5 сааттын ичинде бүтүрсөк азыр. Рахмат. Де-факто Амантур Мусагулов, даярдансын экинчи микрофонго Акмарал Бурукеева, НТС. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Биринчиден эми өзүңүздүн президенттин милдетин аткаруучу ыйгарым укуктарыңызды токтотуп, аламан жарышка аттанып атабыз. Ийгилик каалайбыз. Ал эми менин берейин деген суроом төмөнкүчө. Бүгүнкү күндө азыр интернет тармагы абдан өнүккөн. Ушул социалдык тармактарда эл ичинде коомдун кызуу талкууга кабылган сөз бул тышкы карыз боюнча болуп атат. Мына ушул тышкы карыздын мөөнөтү жакындап калгандыгына байланыштуу көп сөз болуп атканын өзүңүз дагы билесиз. Анан сиз өткөндө ушу кен байлыктар боюнча жеринде таанышып жүрүп, түштүк жергесине барганда биз тышкы карыздарды өзүбүздүн ресурстар менен, тагыраагы кен байлыктар менен төлөсөк дагы болот экен, ушул жолу дагы бар экен деген сөздү айттыңыз. Сиз ушинтип айтып оозуңузду жыйганча эле коомчулукта Садыр Жапаров тышкы карызды төлөө үчүн нарындагы жетим тоону берген аттыр деген сөз дагы эл арасындагы аябай талкууга алынып кетти. Мына ушул боюнча эгерде сиз Кудай буйруп президент болуп калсаңыз, тышкы карыздарды төлөө боюнча нарындагы жетим тоону башка өлкөнүн жарандарына же болбосо сырттан келген инвесторлорго бересизби же бербейсизби? Сурайын дегеним мындай болот, Садыр мырза, сиз ушул кумтөр маселеси боюнча аябай чоң резонанстуу материалдарды көтөрүп куугунтукка кабылгансыз, аны коомчулук дагы билет. Эртеңки күнү жетим тоонун тагдыры кумтөрдүн тагдырындай болуп калбайбы? Жана өзүбүз ушуну иштетсек болобу? Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Жетим тоонун 1% эмес, 1 тал куму берилбейт. Куму берилбейт. Өзүбүз иштетебиз. Жетим тоо мененби же башка жак мененби, башка ресурстарыбыз менен Кытайдын карызынан кутулуу жолдорун биз издеп атабыз азыр. Кутулуу жолдору бар, аны табабыз. Чечилбеген маселе жок, аны да чечебиз. Мына жетим тоо боюнча бул ушак сөз, жетим тоону берет экен деп. Мен муну кумтөрдү жакшы эстетип кеттиңиз. Мындан 8 жыл мурда мен кумтөрдү алалы дегенде каршы чыгып, ошого бут тозуп, керек болсо бир эмес 2 жолу камалып чыктым. Мына эми 8 жыл өткөндөн кийин кап ошол мезгилде Садыр Жапаров туура айткан экен. Ошол мезгилде алып койсок, быйыл мамлекетибизге 15-16 миллиард доллар киреше алып келмек экен деп атасыздар мына. Айрым журналисттер бар, саясатчылар бар. Мына бүгүнкү күнгө чейин депутат болуп жүргөндөр дагы бар, ошол мезгилде каршы чыккан. Ошондуктан бул биз кумтөрдүн катасын жетим тоо болобу, же башка кен байлык болобу, биз кайталабашыбыз керек. Тарыхтан сабак алышыбыз керек. Ошо сизге ошол ар кандай эми азыр Кыргызстанда эч нерсе жашыруун эмес да. Бул ошол сөз болгон. Жетим тоодо 5 миллиардтан ашык темирдин запасы бар да, тонна. 5 миллиард тоннадан ашык. Бул бир 50 миллиард доллардын тегерегиндеги биздин сырьё боюнча запасыбыз да. Анан ушунун сырьёсу менен баягы сырьёсун берип кутулсакпы деген сөз болгон. Азыр деле ал сөз уланып жатат. Анткени муну бул сырьё менен гана да, мындай сырьё менен.
бир дагы бир чет мамлекеттин катышуусу болбойт, биздин өзүбүздүн гана катышуубуз болот эгерде ошо менен кутула турган болсок. Бир дагы процент башка өлкөлөргө бербей туруп кутулабыз. Анткени мына мисалы кара кечени алалы, көмүр алып ТЭЦке берип атпайбы? ТЭЦке берип атат, элге сатып атат. Жөн эле тоо болуп жатат кара кече. Анан ошонун четинен барып эле баягы казып алып эле ташып атат. Бул жетим тоо дагы ошондой да. Четинен эле казып эле сырьёсун ошол эл аралык дүйнөлүк баа менен сатсаң эле, ошондо бир жылда биздин эсеп боюнча бир жылда 1 миллиардка жакын долларынан кутулуп койсок болот. Жөн гана сырьёсун берсек эле. Ал эми биздин чек арага чейин, Торгартка чейин ошо 300 километрдин ар жак бер жагы болот экен. Ошол жерге мисалы ошол темир тоодон алып чек арага чейин өзүбүз ташып берип турсак, бүт өзүбүздүн жарандарды иштетсек, ошондо бир жылда ошо 1 миллиард долларга жакын сырьёну биз Кытайга берип эле ошондон ошонун акчасын алып, анан жеке эле Кытайдын карызы эмес, эми башка карыздарды да кутулуп койгонго мынакей бир жолу. Бул бир жолу да. Башка дагы бир 2-3 варианты бар, аларды кийин сүйлөшүүлөр жолунда чечебиз. НТС даярдансын. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, Акмарал Сабаттар НТС. Менин суроом да ушул тоо кен тармагына байланыштуу болмокчу. Кече жакында өзүңүз аймактарды барып кыдырып келдиңиз. Анан бүгүнкү күндө мына жер үй токтоп турат. Андагы техникалар өрттөнгөн. Анан ушул жер үйдүн кийинки тагдыры кандай болот? Ошол суроону берейин дедим эле сизге. Андан кийин ушу жер үйдү өрттөгөндөр кандайдыр бир кылмыш жообуна тартылабы бүгүнкү күндө? Бизде буга чейинки лицензия берилип иштеп аткан баягы кен байлыктар иштейт мындан ары дагы. Жер үй, анын ичинде жер үй да бар. Мен өткөндө Алабукка чаткалды кыдырып келдим. Ошол иштетпей аткан элди барып, эл менен сүйлөшүп, мындай жакындан сүйлөшүп, аларды макул кылдым. Ошол келип иштеп аткан, мурда иштеп аткан ишканаларга тоскоол болбогула, мындан ары дагы иштесин. Мурун берилип калган лицензия иштеп атат, ишмердүүлүктөрүн жүргүзүп атат. Аларды токтотуп койгондон мамлекет дагы, биз дагы, алар дагы, анан эл дагы пайда көрбөйт да. Бул только зыян тартат. Ошон үчүн азыр Алабукка чаткалдагылар баары ишке киришти. Жер үй боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрдү. Мен Таласка Кудай буйрса барганда эл менен да жолугам. Аяка дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Жер үй дагы иштейт. Ал эми баягы мамлекеттин элдин кызыкчылыгын ошо иштеп баштаса, кийин отуруп алып туруп анан чечебиз деп атабыз да. Анткени бир сыйра баардык ошол жер кен байлыктар боюнча биз ревизия жүргүзүп, текшерип көрүп, мындай ичинен текшерип көрүшүбүз керек да баардыгын. Андан кийин отуруп алып макулдашуулар жолу менен тартып албайбыз, басып албайбыз, же болбосо баягы зордоп албайбыз. Макулдашуулар жолу менен эл дагы ыраазы, мамлекет да ыраазы, инвестор да ыраазы болгудай кылып чечебиз деп атабыз. Буюрса чечилет. Ал эми өрттөп кеткен боюнча жанагы техникаларын өрттөйүптүр, дагы бирдекелерин, имуществолорун өрттөйүптүр деп атат. Аларды териштирилип атат азыр. Азыр жаңыдан териштирүүлөр башталды. Аны кийин сиздерге маалымат беребиз дагы. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, Жылдыз Жүскенбаева, Суперкеджи. Өлкөдө эпидемиологиялык абал курчууда, ага карабастан сиз аймактарды кыдырып жатасыз, ал жака элдер чогулууда, айрымдар бул аракетиңизди шайлоого карата даярдык деп баалашууда. Бул боюнча пикириңиз кандай? Мен аймактарды кыдырганда мен түштүк жергесин кыдырып келдим. Баткен, Ош, Жалал Абад. Анткени ушул башаламандыкты пайдаланып, улуттар аралык жаңжал чыгарып ийүү күчтөр пайда болду. Андан сырткары ушу чек арада жаңжал чыгарабыз деген күчтөр да пайда болду да. Бул бүгүнкү COVID-19 да коркунучтуу нерсе. Эгерде ошол улут аралык жаңжал чыгып кетсе, анда COVID-19 биякта эле калып калат да. Ошон үчүн биз кайсынысы коркунучтуу болсо, ошол ишти жасашыбыз керек. Мен ошол ишти жасаш максатында баягы профилактика жүргүзүп келейин деп эл менен жолуктум. Көзмө көз жолуктум. Эми баягы СМИ аркылуу деле жолугуп айтсак болот эле кайрылууну. Бирок ал СМИ аркылуу кайрылганыбыз 10 жолу кайрылдык буга чейин мен. Башынан биринчи күндөн баштап кайрылып келатам. Бирок ал эффект бербейт экен баягы. Көзмө көз отуруп, анан ошолордун диаспоралары менен жолугуп, мындай жабык эшик артында сүйлөшкөнүң бул эффект берет экен да. Мен ошон үчүн ошо түштүктү кыдырып келдим. Түндүк тарапты мен кыдырган жокмун. Нарынга болсо биз чогулушту пландаштырган эмес элек. Менин бараарымды угуп алыптыр дагы элдер чогулуп алыптыр.
чогулуп алып анан ызы чуу салып баарыбыз жолугабыз эмне үчүн тиги жабык эшик артында сүйлөшөт деген ушундай бир талаптарды койгон экен. Анан мен өзүм ошол жерден буйрук бердим. Эшикке чыгаргыла, эшиктен жолугалы баарын депчи залдан. Мына башка түндүктүн башка региондорун кыдырган жокмун. Мен түштүккө только ошол максатта гана барып келдим.